So this is from coding that in warm-up front 3 problem. So let me zoom in. Okay, let's see what this problem is about. So given a string, we will say that the front is the first 3 characters of the string. If the string length is less than 3, the front is whatever is there. Return a new string which is 3 copies of front. Okay. Ошондо бул тесттин аты front 3. Бизге бир сөз берилет экен. Сөз, сүйлөм, string, string деп коебуз Java'da. Анан ошонун алдыңкы 3 карактерини front деп коюшат. Okay, if the string length is less than 3, эгер ушул берилген сөздүн же сүйлөмдүн узундугу дегенде канча тамга бар, мынада мисалы Java'da 4 тамга бар. Бул уже 3төн чоң болуп атат. Окей, ушул узундугу эгер 3төн кичине болсо, анда ошол жерде эмне болсо ошонун баарын эле front деп коет экен да. Анан return a new string which is 3 copies of the front. Okay. Ошондо биз мисалы ушул Java'дан алдыңкы 3 тамганы алат экенбиз дагы. J, A, V. Ушул үчөөнү 3 жолу кайталап return кылып коюшубуз керек экен. Example дагы, эгер бул деле көп, мисалы 3төн ошондо cho дегенди 3 жолу кайталап return кылып коебуз. Ал бул жерде ABC 3 эле тамга болгон үчүн, значит ушул үчөөнү кайрадан неме кылып коебуз. Ошол return кылып коебуз. Эми бул жерде бизде public методдун access'i public экен, return type эмнени кайта кайтарабыз. Бул string экен. Значит биз могул методдун return'ы string болуш керек экен. Эме параметр аргументи дагы string экен. Okay, so let's start. Баштадык анда. Биринчи бул жерде айтып атат, эгер length is less than 3 болсо дейт, ушуга маани беришибиз керек да. Анда биз ошол эле болгон берилген сүйлөмдү, stringди 3 жолу кайталап чыгарып коебуз. Окей, ошол эң биринчи task, эң биринчи задание берилген эме ошол бизге азыр. If str, бул str'ды биз ал жерде бизге параметрдин аты берилген, pass болгон параметрде variable'дун аты бул str экен. Ошон үчүн str деп алып атам. Length less than 3, 3төн кичине болсо, анда эмне кыл, ошону 3 жолу кайталап чыгарып кой дептир, Мындай кылып кайтарып койсок болот. Эгер андай болбосо, анда биз эмне кылсак болот? str substring string 0 to 3. Окей, шуну бул жерден эметип алалы, копия кылып, ошондо окей. Не болду? Так, окей. 3 болду. Окей. Бул жерге коебуз. Бул жерге коебуз. Ошондо могул substring деген метод бул ошол сөздүн ичинен берилген сүйлөм же сөз. Могул str бизде параметр болуп келип атат. Мисалы ошол str азыр Java деп ойлойлу. Эгер Java болгонсо, ушунун Jav деген кесип алыш үчүн, ошол эле частын алыш үчүн бизге бөлүнгөн substring деген метод бар stringде. Бул мынау кайсы индекстен башталып, кайсыл индекстен алдың бүтүш керек деген да, могу 3. Мисалы J-дики бул жерде эмеси индекси 0. Ар бир эме 0 индекс менен башталат. Ошондо J-дики 0, аныкы андан кийинки аныкы 1, андан кийин
v-ники эме 2. Ошондо 0, 1, 2. Ошондо 3 is not included. 3де бизде эмне турат? А эле турат, Муну чыгарып салышыбыз керек. Ошон үчүн биз 3тү коебуз бул жака. Ошондо 3 жолу ошону кайталап койсок бул жерге. Болду. Ал эми азыр ран кылсак болот. Show solution. Муну ачпайын, мен өзү ран кылам дедим эле, мен муну басып алдым да. Бирок булардын солушуну дагы башкачараак экен. Окей, биздики мындай ошол мына өттү. Бул эмне кылды? Айтылгандай эле string return type болду. А биз бул жерде плюсты айтып кетейин, concatenation деп коет, кошуп атканыбыз. 3 эмени бирине-бирин бириктирип атабыз да, мондай кылып, жав дегендей кылып, substring кылып туруп ошону бириктирип чыктык. Ошол.